Assalamu алейкум барыңыздарга. Кутман күн. Мен өзүмдүн результатын айтып кетейин дедим. Мен витилёгадан жакшы болгом. Чыкканына 2 жыл болуп калганда, улуу балам боюмдагыда витилёга чыккан. Анда азыр балам 2,5-3 жашка чыгып калды. Андан кийин экинчи уулумду төрөгөндөн кийин аябай резко жайылып баштады. Денеме, бүт колдорума, билектериме, артыма чейин аябай чыгып баштаган, майда болуп анан чоңоюп баштаганда. Андан кийин мен ушу смартышты угуп калып, ишенбей эле жайылып кетпесин деп коркуп эле ичип баштагам да. Мен биринчи азыр бир аз калды. Мурун аппак болуп монткенде эле сразу билинчү да, азыр бир аз калды. Мен биринчи Ганадерма линиясын иштим. Ганадерма кофе, Ганадерма чай, Ганадерма шоколад үчөөнү тең иштим. Экинчи айда кардицепс кофе, кардицепс чай, Ганадерма шоколадты иштим. Ошол эле убакта самынды колума сиңирип, кечинде сиңирип жатыптым да. Андан кийин мага таңгаталы ичкенге болбойт экен, бала эмгизип атканда таңгаталы ичкен жокмун, бирок баламды эмчектен чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө таңгаталыны ичем. Андан кийин кофени иштим. Коллаген кофесин, чайын, шоколад үчөөнү иштим. Андан кийин Ганадерма БАДыны иштим. Ганадерма БАДысынан кийин кардицепс БАДыны иштим. Кайра алардан ичип бүткөндөн кийин кайра биринчи линиядан баштап азыр Ганадерманы ичип бүттүм. Эми азыркы убакта кардицепсти ичип атам, экинчи линияны. Ошондо кайталап эле тегерентип эле ичип атам да. Самынды постоянно сиңирип турам. Кадимкидей жакшы болуп калды. Сууну дагы көп ичип атам. Ошо ичип аткан маалда сууну да көп ичиш керек экен. Бөйрөмдөн да таш түштү. Кардицепс БАДысын ичип атканда экинчи айда эле бөйрөмдөн таш түштү. УЗИге барып результатын текшертип келдик. Андан кийин маститтен да жакшы болдум. Ал скрабты төшмөй коюп 4 жол койгондо эле оорубай калды. Сиздер дагы ичиңиздер. Бул чынында эле жардам берет экен. Мен башында ишенген эмесмин. Азыр Кудайга шүгүр кетип калды. Дагы бир 6 айда ичсем, Кудай буйрса баары таптаза болуп кетет. Иншаллах.